Саламатсыздарбы, Даскоо берүүсүн баштайбыз. Бүгүн сиздерге жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө кайсыл жерге барып, салкындап эс алууну көздөп жүргөн инсандарга сонун жайларды көрсөтүүнү туура көрдүк. Биз азыр сиздерге Олигарх чайканасы жана ошондой эле бассейн жөнүндө айтып беребиз. Бизден алыстабаңыз. Олигарх чайканасында сиздер 10 адамдан баштап 30 адамга чейинки атайын кабинкаларда өзүңүздөрдүн жакындарыңыздар менен, досторуңуздар менен келип, олтуруп, даамдуу тамактардан таам татып кетсеңиздер болот. Эгер кимде ким ачык асманда жана ошондой эле таза абада отургусу келген болсо, сиздер үчүн дал ушундай тапчандарыбыз дагы бар. Сиздер бирле чайкана эмес, ошол эле учурда мына ушундай сонун бассейндин өзүңүздөрдү жайкы ысыктан сактансаңыздар да болот. Олигарх бассейнде ушундай аттракциондор дагы каралган, андан сырткары чоңдор үчүн дагы, жаш балдар үчүн дагы бөлүнгөн чакан-чакан бассейндерибиз дагы бар. Жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө өзүңүздүн ден соолугуңуздарга кам көрүүнү кааласаңыз, анда ушул бассейндерге келиңиз. Алардын бири Ош шаарында жайгашкан Олигарх бассейни. Андан сырткары Олигарх чайканасынан дагы сиздер эң даамдуу делген тамактардан даам татып кетсеңиздер болот. Бассейн темасынан алыстабайбыз, эс алууну дагы да болсо улантабыз. Азыр болсо биз Ош шаарына жайгашкан спа комплексиндебиз. Тагыраагы Жаннат бассейнде. Келиңиздер. Ушул жердеги артыкчылыктар, ушул жердеги мүмкүнчүлүктөр жөнүндө алдыда эфирде сөз болот. Биз менен бирге болуңуз. Бассейнге да келдик, бирок внутрушта бассейнге кирүү такыр жарабайт. Форманы өзгөртөбүз. Хоп, мынакей, эми даяр болдук. Азыр сиздерге Жаннаттын ички көрүнүштөрүн көрсөтөбүз. Жогоруда айткандай эле, Жаннатта 3 парилка бар. Ошолордун бири орус парилкасы. Мен сиздерге азыр дал ушул жакка кирип көрсөтүп берем. И баса кирерден алдын парилканы иштетиш үчүн дал ушундай автоматтык кнопкалар басып коюш керек.
пардан чыккандан кийин дароо эле мына ушундай муздак суга түшүш керек. Негизи эле барыңыздарга эле маалым, бул айтпасам деле парилкадан чыккандан кийин дене ысып турган учурда дал ушундай муздак суга түшсөңүздөр, дене боюңуздарды бир аз болсо чырылтып, ден соолугуңузга өтө сонун бир пайда алып келет. Суукту дагы жоготот. Да бир түшүп алайынчы. Парга дейм. Парга, хамамга киребиз. Бас. Өзүм эле кирет деп. Жүрүңүздөр, хамамды көрсөтөбүз. Баса бул жерде дагы талышына кнопка менен басып туруп, анан пар болот бул жакта. Банялардан чыктык. Азыр эми сиздерге жаннаттын бассейнин көрсөтүп беребиз. Жүрүңүздөр. Бул жердечи бардыгы сонун. Бардыгына мүмкүн экен. Бассейнге түшсөң, баняга түшсөң, жакузиге түшсөң болот экен. Бирок эң башкысы ичимен түшпөш керек экен. Жаннаттан сіздер жогоруда айткандай эле бассейнге түшсөңүздөр болот, баняга түшсөңүздөр болот, жакузиге түшсөңүздөр болот. Ошол эле учурда мына ушундай болгон табияттын кооздугунан да суктансаңыздар болот. Анткени бул жакта мөлтөрөп турган чоң аска сулуу тоолор жана ошондой эле артында турган жүзүм бакчасы. Ал эми алдыбызда болсо анардан дагы тилген чакан бакчабыз бар. Эс алууну улантабыз. Азыр биз сиздер менен биргеликте Япон кухнясына саякаттайбыз. Аны үчүн бизге Sushi Time жардам берет. Келиңиздер. Дал ушул Sushi Time менен биргеликте Япон кухнясына саякат жүргүзөбүз. Жүрүңүздөр. Жаңы эле заказ бердик. Роллорду алып кетти, заказдарды. Азыр даярдоо процесстери башталды. Сразу отурган жеримди айтайын. Sushi Time чакан, кичинекей, бирок ошол эле учурда ушундай бир уютный атмосфераны өзүнө кармаган экен. Музыка, жанга жагымдуу музыка жаңырып турат экен ар дайым. Андан сырткары азыр ыстыкта кондёрдун жанында салкын аябай. Ошол менен бирге менин байкашымча же мага же бардык эле көчтөргө ошондой, бирок обслуживание сонун.
өзгөчө роллубуз да келди. Эң башкысы сушист өзү ушул жерге келип, бышырып, өрттөп, мага рецепттер жөнүндө айтып кетти. Лосось кыскасы азырдагында көрөбүз. Муну баары өзүнө батабы атпайбы? Батат, эң эле биринчи билинген нерсе бул соустардын ажайыптыгы. Үндөрү кошобуз. Сас мындай, урматтуу эле көрүүчүлөр, негизи эле даамды бул экран, камера сиздерге канчалык мен айтсам дагы чалдырып берүү мүмкүн эмес. Буну тек ката жеп көрүш керек. Андыктан баарыңыздарды Суши Таймга чакырабыз. Даректи сөз түрдө жазып коюп сиздерге кайсы жерде экенин. Келиңиздер. Ажайып кооз тамактардан сушисинин колунан даамдап кетсеңиздер болот. Япон ашканасын жакшы көргөн инсандар үчүн Суши Тайм ар дайым жардам берет. Анткени дал ушул жерден Япон кухнясына таандык бардык даамдардын түрлөрүн татсаңыздар болот. И баса дал ушул жерде пиццалар дагы бар.